Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ата-эне болууга физикалык жактан гана эмес, моралдык даярдык дагы зарыл. Ал үчүн атайын билим алуу керек. Баланы тарбиялоонун кереги жок, ага үлгү болуу жетиштүү. Бала ата-эненин күзгүсү деген психолог Жамиля Хаитова баланын келечеги, үй-бүлөдөгү абал, мамилелерден көз каранды экенин белгилейт. Психологдун айтымында азыркы акылдуу телефондор сыяктуу эле балага кандай программа киргизсе, ошондой иштеп баштайт. Программаны бала 14 жашка чейин ата-энесинен алат. Демек, эгер балада кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып же сабакты жакшы өздөштүрө албай жатса, ал аркылуу ата-энесинин абалын, жан дүйнөсүн окуса болот. Башкача айтканда, бала ата-энени чагылдырып турган күзгү. Ата-эненин баланын келечегине, ден соолугуна, бактысына, ийгиликтүү болушуна, чечкиндүү инсан болушуна, коомдо өз ордун табышына түздөн түз таасирин тийгизет. Эгерде ата-эне бул нерсени билип, өзүнү алдын ала даярдыктан өткөргөн болсо, балалуу болгонго чейин билим алган болсо, анда келечекте баласынын жашоосунда көйгөйлөр, терс көрүнүштөр жаралбайт. Адам баласынын ошол жүрүм-туруму, адаттары, мүнөздөрүнүн бардыгы ошол ичиндеги биздин ошо подсознаниядағы программага байланыштуу болот. Баланы тарбиялоонун кереги жок, ага үлгү болуу гана жетиштүү. Бала менен жакындыкты кичинекей кезден баштап калыптандыруу маанилүү. Ошондо өспүрүм курактагы пикир келишпестиктер, балам тил укпайт, мага сырын айтпайт, үйдөн качат деген сыяктуу даттанууларга орун болбой калат. Эгер бала сабакта начар окуп жаткан болсо, эгер бала укпай жаткан болсо, көңүл бурбай жаткан болсо, балада эмне көйгөй болсо, бул эненин абалына байланыштуу болот. Эне менен түздөн түз байланыштуу болот. Себеби 7 жашка чейинки бала бул эненин аурасында болот. Эненин энергетикасында болот. Ошондуктан баланын абалы энеге түздөн түз байланыштуу болот. Эгерде эне бул ааламга ишенбей турган болсо, эне өзү коркок боло турган болсо, же болбосо энеде бир туура эместиктер боло турган болсо, жолдошу менен болгон мамилеси жакшы эмес болсо, айлана чөйрө менен, тууган уруктар менен болгон мамилеси начар болсо, ошонун бардык себептери баладан көрүнө берет. Ата-энелер өзүн өнүктүрүүдөн сырткары баланын жан дүйнөсүн окуй билүүлөрү керек. Ал үчүн психолог Жамиля Хаитова мындай кеңештерди берет. Бала эмнеге укпайт? Баланы биз качан укканда угат? Бала качан биз менен сүйлөшөт? Биз качан ошо баланы уга билгенде, баланын кызыкканы менен кызыга билгенде бала биз менен сырдашат, бала биз менен сүйлөшөт, бала биз менен чечишет, өзүнүн ойлорун айтат, өзүнүн бир максаттарын, пландарын айтат ошол мезгилде. Ошондуктан ортодогу бекемдикти, ортодогу байланышты өтө бекемдеп барышыбыз керек. Ата-эне болууга даярдык ар тараптуу болуш керек. Физикалык, руханий, эмоционалдык, менталдык жетилүү маанилүү. Даярдаган Айгерим Кулатбекова, Жаматтык медиа.